Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бул сүйлөмдү сөздөргө туура ажыратуу менен теманы өзүңөр аныктагылачы. Туура, азаматсыңар балдар. Сабагыбыздын темасы ырыс алды ынтымак. Сабактын максаты тексттерди окуу, көнүгүү иштөө аркылуу билгичтик көндүмдөргө жетишет. Ой жүгүртүү жөндөмдөрү артат. Биримдикке, адептүүлүккө, ынтымакка тарбияланат. Балдар, китебиңердин 143 бетин ачкыла. Ынтымактуу класс деген теманы карагыла. Кана балдар, ушул текстти өз алдыңарча ичиңерден окуп чыккыла. Текстти окуп бүттүңөр балдар. Анда бул суроолорго жооп бергиле. Класста кимдер окушат? Алар кандай балдар? Силердин класс кандай? Азаматсыңар балдар. Анда келгиле, өзүңөрдүн классыңар жөнүндө класстер түзүп көргүлөчү. Кана балдар, класстериңер даярбы? Андай болсо, силер өз класстериңерди мен түзгөн класстер менен салыштырып, жоопторуңарды байкап көргүлө. Эми балдар, дептериңерди ачып, калем сабаңарды алып, бүгүнкү числону жана бүгүнкү теманы дептериңерге жазгыла. Жазып бүтсөңөр, китебиңердин ушул эле бетинде экинчи көнүгүүнү карагыла. Сүйлөмдөрдү которуп жазгыла. Демек, орусчадан сүйлөмдөрдү кыргызчага которуп жазасыңар. Кана жаза баштайбыз. Кана балдар, жазып бүткөн болсоңор, өзүңөрдүн жоопторуңарды текст менен салыштыргыла. Эми балдар, китебиңердин 144 бетин ачкыла, сөздүк иш жүргүзөбүз. Чырпык, прутник, дарактын бутагы, боолап, завязав вместе, байлап, кыйып келгиле, срежьте, кесип келгиле. Эми балдар, төмөнкү жомокту сүрөттөрдү чечмелеп окуп чыккыла. Балдар, жомокту окуп чыктыңарбы? Түшүндүңөрбү? Бул жомок силерге мурдатан тааныш. Ошондуктан төмөнкү суроолорго жооп берүү силерге көйгөй жаратпайт деп ойлойм. Жомоктун аталышы. Жомок кандай деп аталат? Экинчи, жомоктогу каармандар. Үчүнчү, жомоктогу көйгөй, проблема. Төртүнчү, окуя кандайча уланды. Бешинчи, жомоктун аягы. Үйгө тапшырма. Чыгарманын картасын түз. Берилген схема аркылуу чыгарманын картасын түзүп, сүрөткө тартып, WhatsApp аркылуу мага жөнөткүлө. Балдар, сабагыбыз ушуну менен аяктады. Саламатта калгыла.